Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр кому алардын жетекчисинин орун басарлары Салтанат Садыкова менен Эрмек Жусуповдун жумуштан кетишин талап кылып, бир катар нааразычылыктарын айтышты. Алардын айтымында коомдун мүчөлөрүнө адилеттүү мамиле кылынбай, каражат максаттуу иштетилбей жатат. Өзünün kızını aparat. Ne için bir yerde bunda okuyan, çok okuyan, oşo bir tecrübe alalı, bunda ürünöl degen yaşlardan alparbaydı. Ya, ne için сопровождение anı kızı barış gerek. Ağa төлөнүш gerek. Ama ne için her bir Taşkentке barganda birөө meyaktan Bektaşbay ke, ana Сан Паулоға barganda emne için Samir barbaydı. Ya birden aparsa bolбойбу. Ошол акчаны башка нерсеге жумшаса болбой эле, пайдалуу нерсе кылса болбой эле, турабы? Мен баарын заявка менен жөнөткөнмүн. Мына мондай диктофондор керек. Речевой выходом деп коет. Сүйлөй турган тонометрлер, сахар бол орой тургандарга глюкометрлер, термометрлер, температура өлчөгөн. Бирок булар тендер, госзакуп деген бир шайтан чыккан. Ошо менен сапатсыз бир колдонгондон одноразовый колдонбой кала тургандар тап келип атат. Мына могу таякты меники бул. Башка Митпиндодон заказ кылган таяк. 2008-жылдан баштап майыптар үчүн, азиздер жана дүлөйлөр үчүн үй куруп баштаганда ошо 225 квартира. Ошол үйдүн мындай бөлүнүп берилиши максатына жеткен жок. Анткени Мамбет Акунов жалаң мурдагы ошол төрагабыз өзүнүн кол алдындагы иштеген директорлор, УППнын директорлори, балдызы, куда сөөгү, тууган ургу бүт соо адамдарга берилип кеткен. Негизи тендерге жарыялаганда көбүнчө жанагындай коммерсант ошолор катышат экендер дагы биздин койгон талаптар менен алып келбей жатышты да. Аны частный рынокко чыгалы десек, бир аз талаптар болуп калып атты. Анан 22-жылдан баштап биздин ошол убакта иштеп келген юристибиз Сергей Владимирович Брюхановдун кеңеши менен, өзүнүн эмеси менен биз бул жактан комиссия түзүп туруп, рынокто анализ жүргүзүп, коммерческий предложенияларды топтоп, ошонун негизинде биздин талаптарыбызга туура келген жана арзан болгон эмелерди, тифлосурдаларды сатып алууга ошондой механизм жүргүзүп. Чогулгандар өкмөттөн бөлүнгөн каражат тууралуу коом мүчөлөрүнө ачык маалымат берилбей жатканын айтып, ачыктыкты талап кылышты. Ал деген 77 миллион бул 24-жылдыкы. Анан НДС боюнча НДС боюнча 62 миллион 600. Бул сандарды биз уга берип ал мындай 80.800. Мунун бардыгы кылдыңыздар. Мынакей сиздердин талабыңыздар үчүн Эрмек Жусупов өзү арызын жазып берди, өзү окуп берет азыр. Соңунда коомдун мүчөлөрү нааразы болуп жаткан орун басарлар Салтанат Садыкова алдыда өз каалоосу менен арыз жазып, ал эми Эрмек Жусупов жеринде арыз жазды. Негизи мен устав негизинде жумуш иш-чараларды алып барам. Буга чейин мага кагаз түрүндө эмелер түшкөн эмес. Мен ачык эле айтып атам. Бүгүнкү күндө УКМКнын токтому чыккан. Шаардык УКМКнын токтому чыгып, аудиттер келип, текшерүү жолдорду алып барып атат. Бирок арасынан нааразычылыктар чыгып атат. Эми мен азыр коюп бердим. Аудит келип текшерип атат. Бүт кагаз түрүнүн баарын алып барып берди. Баарын карап атат. Мен азыр аудиттин заключениясына бердим. Мурунку сатылып кеткен жерлердин баарын ордуна койгонго мен аракет кылып атам. Ошондуктан бул жерден мен оюм боюнча мени сындырганга аракет кылып атышат. Ачык эле айтып коем. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомуна мүчө катары 8000 адам катталган. Жетекчилердин айтымында 3 багытта 11 өндүрүштүк ишкана бар. Аларда 500гө жакын майыптыгы бар жаран иш алып барат.